Максатсыз адам менен сүйлөшкөнчө маанилүү китеп ук. Рух Азык YouTube каналы. Жыпаргүл Исабаева «Жыландын сүйүүсү» мистикалык фантастикалык роман. 3-чү китеп. Асманда айланган таз жорулар дагы эле жүрүшөт. Азыр эле долусу кармап, ага-буга урунуп, жер тытып ызылдап жүрүп тынчыган шамал эми желпилдеген айдарым желге айланып, кыймылсыз жаткан Алымкандын ала-була чачын учуруп, этек жеңин делбектетет. Ага кошулташыл дыбыраган жамгыр катуулап, аялдын эки бети ылдый муздак суу шорголоп агып жатат. Бул менби? Эмне жатам? Деп кыймылсыз суналган денесин айланып тегеренип, өзүнүн элеси жүрөт. Жерде жаткан толкусун өйдө тургузганга, ойготконго кудурет күчү келбей, эмне болуп жатканына түшүнө албай делбектеп тийип качат. Тиги жердеги үчөөнү карайт. Эркек баланын кийимин кийип, жазылган чачы согончогуна түшүп, шөмтүрөп суу болгон кызмончок. Ага жакын эле жерде Асан. Ал экөөнүн ортосунда башын жерден улам көтөрө коюп, улам кайра жата калып, өзүнө өзү батпай ойдолуктогон жан. Алымкандын жер баспай, абада калкыган элеси аларга улам жакындап келип, кызмончок бу жерде эмне болуп жатат? Мен эмнеге тиякта жатам? Калгандар кайда? Бирок ага эч кимиси жооп бербейт. Атуулы аны көрбөй да жатышат. Ал кайра эле өз денесине айланчыктап келет. Аңгыча кандайдыр тааныш шоорат туюлат. Алдан эден үмүт кылгандай элеңдеп, айланып тегеренип издейт. Айткандай эле тигине, тээ чагылгандар каршы терши сайылган кара булуттардын арасынан баягы жыланга окшош ийри муйру таягын таянып, кайненеси дикилдеп түшүп келатат. Эне ыйбаа кылгандай, айыбы бардай абдары карайт аял. Өлөрүндө карылыктан эки бүктөлүп, бүкчүйүп калган бүүбененин элеси андагыдан таптакыр башка. Баягы Алымкан жаңы келин болуп келген кездегидей алдуу, күчтүү, тыкчыйып боюна тың экен. А бирок жакын келбей адатынча өктөм, өткүр тиктеп, обочороокто турат. Анын көздөрүнөн келини «О, шоркелдей, эмне жатасың?» дегенди окуйт. «Энеке» деп эмнеге жатканын өзү да түшүнбөй жатканын айта албай алакан жайып, өзүнүн жерде жаткан денесин карайт Алымкан. Жылан таягынын учу менен көзгө сайып жиберчүдөй: «Шорду, узун кулактыгың менен ушакчылыгыңдын айынан тиги бечаранын убалына калдың» деп кызмончокту жаңсайт эне. Ансыз да кызмончоктун ар кимге куутумшук болуп, жайдакталып жалгыз, мээримсиз калышына өзүн күнөөлүү сезип жүргөн Алымкан ого бетер кибиреп, кичирее түшкөнсүйт. «Мени кечириңиз, Энекебай», ыйламсырай карайт. «Айыбымды кечириңиз». Ошондон кийин гана эне таягын ылдый түшүрөт. «Мени да ала кетиңиз, Энеке», эреркей карайт келине. Шордум. Баягыдай эле өктөм, бирок бусаам жибигендей жумшак үн чыгат. «Алып кетүү, алып келүү менин колумда болсо, сени да, мына бу шордууну да мындай азапка калтырбайт элем го. Андан көрө али кеч боло электе кетип кал. Бар, дейт. Таягынын учун дагы сеспере шилтегенде жалдана түшкөн Алымкан кетенчиктеп барып, жерде жаткан өз денесине чалынып жыгылгандай болот. Андан аркасын билбейт. Бир билгени башы катуу ооруп, кулагы чуулдап жаткансыйт. Өзүнүн кыңкыстап, онтогон үнү угулат. Аздан соң кайненеси ага адатынча дем салып, бети башка чапкылап, ойготуп жатканын сезет. Оозуна оортап алып бүрккөн суунун ушунчалык муздактыгынан «Эне, үшүп атам» деген Алымкан көзүн ачат. Бирок энеси көрүнбөйт. Анткен менен эмелеки капкара булуттарды көрөт. Алар түрмөктөлүп, так үстүндө чакалап төгүп турат.
Алымкан мунун баары өңү же түшү экенин ажыратып биле албай ден дароо жатат. Күн күркүрөп жиберди. Асан тараптан агылып келип жаткан агыш нур, мээрим, сүйүү кызмончоктун акыл сезимин сергитип баратты. Атыгүл жанараак эч нерсе сезбей чымырап, таш муз болуп турган толку бою кызыл жалынга түшүп кеткендей ысып, күйүп, ошого уда эле баягы бала кези ата-энеси элес булас болуп туюмуна келе баштады. Анда да денеси ушинтип от жалынга түшүп, же колу буту муздап кеткенде апакеси айланып тегеренип: "Кагылайыным, кагылып кетейиним. Сага берген дартты Кудайым мага берсин. Кудайым пендем десе, баламдын ден соолугун чың, өмүрүн узун кылса экен. Балама келген тумоо суунун агымы менен кетсин. Айдарым жел менен кетсин. Караңгы түн менен кетсин. Кудай айланайын. Баламды жаман көздөн сакта. Баламды жаман сөздөн сакта. Ушуга келген дартыңды мага бер" деп өпкө жүрөгүн чаап, жалынып, жалбарып жүрүп аяктырып алчу. Кызга апасынын берген ысык сорпосу, чөп чарды кайната коюп ичирген дарысы бир теңда бою башын балкытып, балбаалаган энелик мээрими, сүйүүсү бир тең болор эле. Андан артык дары жоктой апасы кудум жомоктогу сыйкырчыдай сезилчү. Баарынан да ата-энеси ага эч качан, эч кимден, жада калса ажалдан да жеңилбечү, өлбөчү сыяктанып, алар баарынан күчтүү, кудуреттүүдөй ойлочу тура. Кызмончоктун акырындап өз калыбына келе баштаганын сезген Жан сүйүнөрүн да, күйүнөрүн да билбей турду. Бир билгени ал Асанды ушунчалык жек көрүп, анын бул жерден көздөн кайын болуп, же жер менен жексен болуп кетүүсүн каалап кетти. Жана бу жерге келе жатканында кызмончокко билгизбей күм-жам кылып койбогонуна да өкүнүп алды. Асан болбогондо балким кызмончок азыр кудум кабыгын таштап, сыртка чыгып кеткен жыландар сымак адамдык келбетинен чуалган сулуу жыланга айланып, суурулуп чыга келмектир. Анда Жан экөө бири-бирине кылар кандай эшиле оролушуп, эркелешип, кубалаша ойногон боюнча бу жерден алыс, тээ алда кайда адамдардын кулагы угуп, көзү көрбөгөн жактарды карай кетип баратышмак, кете беришмек. Эч качан айрылышпай 100 жыл, балким 200 жыл, ким билет? Балким андан да көп жылдар бою бирге жашырынып жашынбай, өздөрү да эч кимге жагымсыздык жаратпай жашашмак. Адамдар да, жыландар да, айтор башкалардын баары өз күндөрүн көрүп, өздөрү каалагандай жашай беришмек. Булардын алар менен иштери да болмок эмес. О, андай болор күн кана. Жок дегенде баары жокту жаратып, барды жок, жокту бар кылган. Буларга ушундай сыноо, ушундай тагдыр, ушундай машакат берген Кудай Таалам Жандын өзүн адамга айлантып койсо, анда ого бетер жакшы болбойт беле? Ушуну ойлогон жылан катуу бир унтуп алып, баарына кедерги болуп турганы сымак Асанга сес көрсөтө октоло түшүп токтоду. А бирок анын бу жолку серпиле түшкөнүн Асан аңдабай деле калды. Анткени анын бар дити, эси дарты менен эки көзү жалгыз кызмончокто болчу. Үшүп, чыйрыгып жаткандай эки колун көкүрөгүнө кайчылаштырып, денеси болор-болбос солкулдап, эриндеринин титирегени басаңдай баштаган келинден каректерин тартып ала албай, ден дароо болуп тиктеп турган. Эстен танган ушул караш, ушул көздөр жылантын кыжырын ого бетер келтирди. Анткени ошол көздөрдөгү жазуулар ага ачыктан ачык, ташка тамга баскандай эле бадырайып окулуп турган. Асан өзүнүн атасы үчүн, Бектемир байкеси үчүн, Абылай атасы, Сайракан апасы, Чынтемир үчүн, айтор баары үчүн кызмончоктон кечирим сурап, аны чын дилинен аяп да, бар дүйнөсү менен сүйүп да турган. Атыгүл башкаларга окшоп кызмончокту эч качан күнөөлөбөй, жек көрбөй турганын, эгерде кызмончок макул десе, аны өз үйүнө алып барып, апасынын болочок келинге арнап катып койгон ак жоолугун салдырып,
А эгер ата-энеси ага макул болбосо, кыз-мончокту бу жерден кулак угуп, көз көргүс жактарга алып кете турганын, эми аны эч кимге кор кылбай, колунан келишинче, алынын жетишинче коргоп, калкалай турганын убада кылып турган болчу. Атүгүл азыр кыз-мончоктон кичине эле ишарат болсо, учуп жетип, келинди бооруна басып жылытууга, сооротууга даяр турган сыяктанды. Кайрада октоло түштү жылан. Анын каарын, акаарат айбатын, кыз-мончок сезди. Уйкудан чочуп ойгонгондой селт этип, тегерек белин бөшүргөй карап башын көтөрдү. Асан! Кайдандыр чакырык коголду. Үчөө үн чыккан тарапка карашты. Келишти. Коркуп кеткени да, сүйүнүп кеткени да белгисиз, эриндерин кыбыратты Асан. Жанараак эле Асан түшүп келген дөбөчөнүн үстүндө чуркап келгенге күйүгүп алыс турган. Жандын денеси болуп көрбөгөндөй жыйрыла түштү. Демейде ак саргыл тарткан түсү боз топурак кейиптене түктөйүп, чабуулга даярдангандай түр берди. Асан да кимисин коргогусу келгени белгисиз ортого тура калды. Асан! Асан! Жанынын бардыгынча бакырды калыс. Асан! Жанараак эле болбурап ыйлап, бошоп турган Асан чыйрала түшкөндөй болду. Муштумдары акырындап түйүлүп, эмнегедир эки ийнин солкулдата ызалуу, энтиге дем алып ый аралаш бакырды. Эмне? Кырда турган экөө анын жообун укпай же түшүнбөй калгандай бири-бирин карашты. Анткени Асан алар күткөндөй агаларын карай аңтаңдап чуркаганда, кол булгалап чакырганда жок. Тескерисинче таарынгандай, алар менен сүйлөшкүсү келбегендей турушу, берген бул жообу экөөнү тең таң калыштуу да, табышмактуу да эле. Эмне турат? Баспайбы бери? Деди калыс. Асан! Бу жолу Мукан кыйкырып кол булгады. Асан жооп берген жок. Асан! Эмне турасың? Бас кеттик. Кете бергиле, деди Асан. Анын үнү шамалдын агымы менен келип, дагы эле булардын кулактарына куюлуп токтогон өңдөнүп, даана угулду эми. Тигинин мээси чайкалып калган го? Ачуулана да, санаар кайда күңкүлдөдү калыс. Же байлап алышканбы? Кырылдый дикилдеп түшүп келген экөөнүн кадамдары жайлап, жерде жаткан Алымканга жетип жетпей токтоду. Асан! Озунуп үн катты Мукан. Асан үн чыккан жок. Шамалдын ызылдаганы, жамгырдын даурттаганы эле болбосо, ортону жымжыртты куялады. Баары жакшыбы? Баса аласыңбы? Деди калыс. Жүрү кеттик. Бара бергиле деп атам го. А сенчи? Асан артына бурулуп, кыз-мончокту карап койду. Атаң сарсана болуп кетти. Асан колунун сырты менен көзүнүн жашын арчыды. Анын эмнеге ыйлап жатканын эч кимиси, атүгүл жан да түшүнбөй калды. Кантип ушуга бардыңар? Сүйлөй албай солуктады улан. Эмнеге ушундайсыңар? Мен силерди улуу деп, акылдуу деп ишенип, кантип буларды таштап баса бердиңер? Барбайм мен эми. Эч качан барбайм. Уктуңарбы? Асан. Мукан актангандай үн катты. Эмне деп жатасың? Деди калыс. Келчи биякка. Шашпай сүйлөшөлү. Өзүңөр эмне? Келгенден коркуп жатасыңарбы? Кимден? Кыз-мончоктонбу? Же бу жыланданбы? Же тиги Алымкан апанын арбагынанбы? Алымкандын арбагы. Бул сөз кайда жатканын, эмне болуп жатканын дагы эле түшүнө албай, улам арылап жылып кетип бараткан булуттардын арасынан кайрада чыга калчудай кайненесинин элесин издеп, адамдардын үнүн укса да, анын өңү түш экенин ажыратып биле албай жаткан Алымкандын да, кыз-мончоктун да мээсине тык эте түштү. Мен өлүп калдым беле? Эсине келип келе албай жаткан Алымкан ушинтип ойлоду. Мен өлгөн окшойм. Алымкан жеңем? Кыз-мончок да эсине келди. Жеңе! Аттап буттап жетип, Алымкандын башын көтөрдү. Жеңе! Жеңе!
көздөрү сүзүлүп араң ачылган Алымкан жылмайган болду. Жеңекебай, тирүүсүңбү? О, Кудай, тирүүсүңбү? Алымкандын башын кучактап, балбаала ойлаган кыз мончоктун жанына келип, тизелеп отура калган Асан Алымкандын тамырын кармап, башын бийиктетиш керек деп үстүндөгү күрмөсүн чечип, тоголоктой салып, аялдын башына жаздай койду. Кыймылдабай жата турсун, мен азыр. Жерден бир нерсе издеп жүргөн сыяктанды. Муну көрүп турган Мукан менен Калыс да жакындап келип, жыландан сестенгендей окчунураак туруп калышты эле. Ошону сезе койгон жан бу жерден алыстап кетип, бирок обочорооктон баарын байкап, көз албай карап жатты. Мукан күрмөсүн чечип келип, Алымкандын үстүнө жапты. Жеңе, жакшы элесизби? Жеңе, жакшы элесизби? Мукан да эңкейип, Алымкандын маңдайына алаканын койду. Кан басымы көтөрүлүп кетиптир. Колуна бир тутам майда чөп терип келе койгон Асан жооп берди. Колундагы чөптүн бүрүн алаканына салып, бир колу менен ушалап майдалады да аялдын эрининин алдына салып койду. Азыр жакшы болуп каласыз, Алымкан апа. Баары жакшы болот. Эч нерсени ойлонбой, тынч жатып туруңуз, деген Асан өзүнүн үшүгөнүн эми сезгендей, күндүн көзү көрүнсө эле баары жай-жайына келчүдөй, азыр күн да ачылат, деди асманды карап. Кыз мончок да, башкалар да өйдө карашты. Айткандай эле кара булут суюлуп, күндүн арты ачылып келаткан болчу. Эки жигит аялдын баш жагында, кыз мончок менен Асан сыңар тизелеген калыбында эки жанында. Ар кимиси өз ойлору менен алек болуп отурушту. Анткени менен бири-бирин алдыртан карап коюп, Алымкандын абалы дегеле өздөрүнүн мындан аркы аракеттеринин баары Асандын колунда тургай унчукпай отурушат. Айткандай эле Алымкандын жаны жаялып, магдырап, көзү илинип баратты. Рахмат, Асан, ушуну байкаган кыз мончок акырын унчукту. Буюрса баары жакшы болот. Алымкандын тамырын кармап, ичинен көөрөнүп отурганы менен кыз мончокту алдыртан караган Асан бир чети ооруган адамдын дартына даба таап, жанына аралжы болгонуна кубанса, бир чети кыз мончоктун ананда ар дайым муну мадырабаш катары көрүп, мурунга черткен береги агаларынын алдында өзүн кадыресе салаваттуу, салмактуу сезип, баркы көтөрүлө түшкөнүнө сыймыктанып да кетти. Канча курдай кыйылып, моюн толгогонуна карабай, бирде жалынып жүрүп, таапчылыкты үйрөтүп койгон атасына ыраазы болуп кетти. Дарчо издеп тоого аттанган сайын уулун кошо ала чыгып, балам, жигитке жетим шөнөр аздык кылат дейт. Ата кесибин билип алсаң, өзүң эле жакшы, кор болбойсуң, деп калчу. Үйдө бирөө жарым сыр коолоп калганда, же кошуна колоң чакырган кезде, Асан, кармачы, деп адегенде бейтаптын тамырын Асанга карматчы болгон. Эмнекен? Дечү анан. Эмнекен? Дечү анан. Баласынын жообун уккандан кийин кайра өзү текшерип, молуңдап күлүп калчу. Мунусу баласына ыраазы болгондогусу эле. Туура, эми эмне кылсак экен? Деп андайда дагы Асандын жообун күтчү. Бирок кээде баласы экөөнүн пикири келишпей, талашып тартышып калган учурлары да болот. Айрым учурда уулунун айтканы эп чыгып калса, атасы ага чычаламак турсун кубанып, мына, балам, устатынан шакирти өтөт, киши болот деген ошо, деп кудуңдап калчу. Асыл таштан, акыл жаштан дейт балам. Кээде аталар, улуулар деле жаңылат. Көптү көрүп, көп жашаганыбыз менен биз деле пендебиз да, деп калганы бар. Ушуларды эстеп, атасы бу жолу да жаңылбаганын ойлоду. Болбосо, баарын билип туруп, Алымкан менен кыз мончокту кантип талаага таштап кетишти, деди оюнда. Улуу адамдардын деле жаңылганы ушул да. Анан калса атасынын тээ жаш кезинде ушул Алымканды жактырып, бирок тагдырлары эки-чекей чыгып калганын дару чөп терип, экөө тоого чыккан күндөрдүн биринде атасы өзү айтып берген. Алымкан тил ооздон калгандан кийин Кудай алдында бир милдеттен кутулгусу келгенин мойнуна алып, анын дартына даба издеп ойлоно берчү болгонун арман кылган. Балам,
жаш кезде көп нерсени аңдабай жүрө берет экен адам. Улам жаш өйдөлөгөн сайын убакытка көп нерсени уттуруп ийгениңди баамдайт экенсиң. Өкүнөт экенсиң, өксүйт экенсиң, баарынан азабы. Ошондо деле колуңдан эч нерсе келбегенин айт, деп көрсүнгөн атасы. Бечара Алымкан маалында маралдай болгон кыз эле чиркен. Каректери тим эле капкара болуп, бадырайып турчу. Жүрөгү да шок эле. Менин жактырып жүргөнүмдү, бирок батынып, сырымды айта албас мукуктугумду да билчү. Өзүнүн да мага кайдыгер эмес экенин көздөрү айтып турчу. Мен куруйун, деги эсиңде болсун. Оолум, эркек кишинин чагылгандай өктөмдүгү куштук эле жакшы экен. Ошентип жүрүп, алдырып жибердим. Ошо кезде атам байкош, ушу баламдан бирдеме чыгат. Байбиче, байкап жүрөм. Ата тегибиздин касиети ушуга оогонбейм. Саяпкер болуп койсоңуз, деп мени бүбөнеге шакирт кылып берген. Раматылык эненин менден улуураак баласы бар. Кудай каары. Мээсин ачып койсо да мындан эчтеке чыкпайт деп, ошо уулуна Кудай каары. Бир күн эле анан менин атамды, дагы бир эки кишини кошуп, ата энесине жуучу түшүп барып, ошол уулуна Алымканды алып келишти. Андай касиеттүү кишиге ким каршы чыга алат? Назарына калбайлы деп беришкендир да. Мен ошондон тартып ал үйгө барбай койдум. Устатыма да, атама да катуу дарынып, бул өнөрдү да уланткым келбей калды. Алымкан болсо тилинен да, колунан да келген тири карак келин болду. Ургаачы болсо да, мага караганда курчтугуна таң берчүмүн. Анткени айылдын жакшылык жамандыгында, карпа күрпү кездеше калган кездерде менин карек оту бар дүйнөмдү көзөп өтчү. Анткени ошол караштан, ошол көздөрдөн мен таарыныч байкачумун. Ан сайын жепирейип, кичирее түшкөнүмдү сураба. Элдин ушагынан, анан да сенин апаңдын жемесинен, баарынан да кыраакы устатымдын каарынан коркуп, канчалык карегимди толтуруп карагым келсе да, мен аны карай албай, кайпактап кетер элем. Алымкандын азыркы тагдырын болсо өзүң көрүп турасың. Тили ооздон калып, оорукчан болуп калды. Ата канат десеңчи. Баягыда бүбөненин касиетин акыр аягына чейин алып калганымда, жок дегенде оору азабынан арачалап калат белем деп өкүнөм. Деп бир катуу өксүгөн атасы. Ата, деди, эми Алымкандын тамырын кармап, ушуларды көз алдынан чубатып отурган Асан оюнда. Ошол аял эми сиздин көз алдыңызда жыгылып, өлүм менен өмүрдүн ортосунда жатканда кантип таштап кеттиңиз? Кантип? Сиздин биринчи таза сезимиңизден да, адамдык парзыңыздан да, элдин ушагы менен куру намысыңыз, пендечилигиңиз күчтүүлүк кылдыбы? Кантип ата? Атасынын көз алдына келе калган элеси адатынча оолунан көзүн ала качып, уялганынан жанын коерго жер таппай турду. Ансыз да сары чийкил жүзү кызарып, турган ордуна батпай, чебеленип, тегеренип кетти. Мен ит болдум, балам. Ит болдум. Кечир. Анын үстүнө Бектемирди таштап кете албай, өзүң деле көрбөдүңбү? Бирок мен сага ишенем, балам. Мен билгенди сен да билесиң. Сага ишенем. Дегендей болду атасы. Өз оюнан өзү чыйыр алгандай, Асан көкүрөк кере дем алып, баш көтөрдү. Бектемир агамдын акыбалы кандай? Деди, анан агаларына карап. Бара көрөбүз го, деди Мукан. Биз орто жолдон эле сени издеп кайра келбедикпи? Мениби? Таң калгандай карады Асан. Көпкө издедиңерби? Экөө бири-бирин карашты. Сен бу жерге эмне болуп келгениңди билесиңби? Эмне болуп келдим эле? Эстегенге аракет кылды Асан. Бирок Бектемирди жардан алып чыккандарын, абылай атып өлтүргөн Карачаардын жерден сороңдоп секирген башын, жер койдун түбүнөн жайнап чыккан жыландарды, Кызмонжоктун ак туякты кара терге түшүрө чаап келгенин, Алымкандын жыгылганын, Кызмонжоктун
жеңеме жардам бергиле деп ыйлаганын, аны угуп да койбой, аларды айланып өтүп, жоон топ эркектердин узап баратканын гана эстеди. Андан кийин эле алай дүлөй, бороон чапкын болуп, уюлгуган чаңдан эч нерсе көрүнбөй калганын, бир убакта эсине келсе эле ушул жерде жатканын, кыз-мончок менен жанга жолукканын эстеди. Бирок ага бул жерге кантип келип калганы табышмак болуп туруп алды. Мен бул жерге кантип келдим? Оюн сыртка угуза айтып алды Асан. Кыз-мончок экөө тиктешип калышты. Ансыз да өзүнүн көп нерсеге акылы жетпей отурган кыз-мончок билбейм дегендей башын чайкады. Ошол учурда Алымкан ойгонду. Жеңе, кыз-мончок анын биринде учкан аппак саамайларынан, маңдайынан сылады. Кантип калдыңыз, жеңе? Алымкан отургандарды даана көрүп тааныды эми. Кыз-мончок, кызыке, жеңе. Алымкандын башын кучактап бооруна кысты келин. Баары жакшы. Экинчи минтпей жүрүңүзчү. Мукан менен Калыс бири-бирин карашты. Бул карашта бул экөөнү эмне кылабыз? Алып кетебизби же таштайбызбы? Билбейм. Алып кетсек, айылдыктарга эмне деп барабыз? Асан менен кеңешеличи деген маани бар эле. Мукан башын эйкеп Асанды ары жакка чакырды. Асан, жүрчү, кеңешели. Четтеп баргандан кийин айылдагылар күтүп калышты го, деди. Дагы бир балекет башталып кетелекте, кетели. Кеч да кирип келатат. Буларды эмне кылабыз? Калыс Алымкан менен кыз-мончокту жаңсады. Алып кетебиз. Асан шыр чечкүндү айтты. Ал эмне дегениң? Кайда алып кетебиз? Калыс кызаңдап кетти. Анан таштап кетели деп турасыңарбы? Элге эмне деп барабыз? Анда кете бергиле өзүңөр. Элден чыгасыңбы? Элден деп коет. Асан тарс жарылып кетти. Адамсыңарбы деги? Силер эмес, тетиги айбан деле таштап кетпей жүрөт го. Эй, көкме, биз адам болуп, адам экен деп сени издеп келгендей, жыланга кетип калат. Сага эмес. Анда Алымкан апа да жылан экен да, Эртең мен да жылан болуп чыгам ошондо. Асандын бакылдаганынан улам, кыз-мончок менен Алымкан жан имериле карап, буларга кулак түрүп калышты. Акырын чаап ийчүдөй тап берди Калыс. Ансыз да. Эмнегедир жан баш көтөрүп, сереңдеп тура калды. Ошону байкай койгон эркектер тынчып, акырындап калышты. Болуптур, Асан. Эмне кылалы дейсиң? Айтчы. Мукан байке, айтпадыңбы? Анда кайра эле баягы ызычуу башталат. Ауыл аята менен Сайыр апа кыз-мончокту күтүп атат дейсиңби? Бектемир болсо эч ак эле талак берип салыптыр. Албайт. Бектемирдин талак берип салганын укканга Асан жандана түшкөндөй болду. Анда мен алам. Экөө бири-бирин карашты. Могул келесоо эмне деп атат өзү? Көз ачып жумганча Калыс Асанды алка жакадан алып, экөө тирешип калышты. Акмак! Акмак! Сени чындап эле жин дарыдыбы? Кое бер деп атам. Менин сендей агам жок. Кое бер. Болбосо эмне? Болбосо эмне? Экөө бири-бирин басып жыгылышты. Кыз-мончок ордунан тура калып, экөөнү чуркады. Ал жакындап келгенде жерде оонап жаткан жигиттер бири-бирин кое берип тура калышты. Алардын түрүн көргөн кыз-мончок да жетип жетпей токтоп, артына кылчайды. Зыпылдап келаткан жандын түрү жаман болчу. Кыз-мончоктун бир карашы аны токтотуп койгондой болду. Мукан, Калыс, деди кыз-мончок, жигиттерге жакын келип. Асан, мен үчүн жаман жакшы айтышып кереги жок. Менин айылга барайын деген оюм да жок. Мындан аркы тагдырым, жашоом Кудайдын колунда. Бирок силерден суранычым, жеңемди алып кеткиле. Бир нерсе айтчудай Асан обдула түштү эле, кыз-мончок аны да токтотуп койду. Ыраазымын, Асан. Бирок сенден суранарым, сен да кет. Алымкан жеңемди сага,
Сени Кудайга аманат. Көрүп турбайсыңбы? Ал мында кала албайт. Кызмончок, деди жыгылып кетчүдөй тамтаңдай түшүп, бутун сүйрөп араң келаткан Алымкан. Кетсек да, калсак да чогубуз. Мен ансыз да башка жардымын. Жанымда бол. Талаада кандай күн көрөсүң? Куруп каласың. Анын үстүнө ал андан аркысын айтпай, дагы баягысындай көздөрүн ала качып, кайпактап кетти. Анын көздөрүндө: эгерде сен адам мээриминен алыстап кетсең, эмне болосуң билесиңби? Анда мени Кудай, арбак да, өзүм да эч качан кечире албайм. Сенин жыланга айланышыңды каалабаймын, деген маани жаткан. Кызмончок, макул десең, биздин үйгө барабыз. Тигини, жыланды жаңсадасан. Кааласаң, аны да алып ал. Ортону жымжырттык уялай түштү. Жалгыз гана жан, ызасы, ачуусу жанына батып кеткендей, Асанды жек көрүп, адатынча бир катуу онтоп алды. Ойдулуктоп куйругунун учу менен чыпылдата жер сабап жиберди. Бирок сабыр тутту. Баягы күздөн бери ак эткенден так этип, сагынып келген жан кызмончок менен ушинтип жолугам деп эч ойлогон эмес. Адатынча бири-бирине ороло кучакташып, кубанычтан жер айланкүчүк болгуча айланып тегеренип ойношуп, анан ата-энесинен да оолактап барып алышып, сөздөрү такыр түгөнбөй сүйлөшүп, сагынычтарын айтышып, сырдашууну самап келген. Көрсө, баары эле өзүң күткөндөй, өзүң каалагандай боло бербейт экен. Айтор, буга чейинки бүт өмүрү бир тең да, ушул 2-3 күнү бир тең болуп кетти. Ушул 2-3 күнү бир тең болуп кетти. Кусалык, ыза, арманга толгон мына ушундай ойлор өпкө жүрөгүн эңшерип, бар дүйнөсүн аңтар-теңтер кылып, кекиртеги өйдө сыгылып чыгып келе жаткандай, эми көңүлү айнып, көздөрү караңгылай түштү. Асман жер көчүп, айлангучук болуп баратты. Эки колу менен оозун баса калып, отура калып, окушуп жиберди. Тээ-бир топтон кийин кызмончоктун тамырын кармап отурган Асандан калгандары жооп күтүп, атүгүл анын манжаларынын астында көрөө тамыры аста бүкүлдөгөн кызмончок да чыдамы түгөнүп бараткандай тиктеп отурду. Эмнегедир бир убакта Асандын өңү өзгөрүлүп кетти. Кызмончокту бир жалт тиктеп алып, кайра эле бат карегин тартып алды. Колундагы билекти таштап жиберип, кайдадыр тура чуркачудай комдоно түшүп токтоду. Көздөрүн жумуп, бирок ушу саам өзүн өзү тынчытып жаткан окшоду. Ошондон кийин да келиндин тамырынан уккан кабарды буларга айтсамбы, же айтпасамбы дегендей кайпактап кетти. Качан гана экөөнүн карек учкундары урунуша түшкөндө, кызмончок анын көздөрүнөн баарын окуп, билип алды. Мени карачы. Чынбы? Деди. Кызмончоктун көздөрү анын ички дүйнөсүн көздөрүнөн аңтарып теңтерип жаткандай такай тиктеп. Чынбы? Асан башын ийкеп, эмнегедир ийинин солкулдата терең дем алып, улутунуп алды. Боюнда бар экенин билсе, Бектемир байкем муну кое бербейт деме, деген өксүк өзөгүн өрттөп, көкүрөк көөдөнүн көзөп баратты. Эмне болду? Деди алардын түрүн байкаган Алымкан чыйпылыктап. Жакшы элеби деги, кызмончок. Ыйлап жиберчүдөй үнү кыргылданып, эриндери титиреп кетти. Асан да, кызмончок да үн чыккан жок. Алымкандын ою башкага кетти. Эмне баракет болуп кетти? Кара көзүм кашайчу кез жакындап калганбы? Эмне кылам караң күн? Ошол түндү каргыш алсын. Кайдан да уга койдум эле. Кайдан да оозумдан чыгара койдум эле. Кагылайын Кудай, арбагыңдан кагылайын апакебай. Бир аргасын таап, каргышыңарды кайтарсаңар боло. Тилимдин азабын жакшы эле тартпадымбы? Эмне кылсам экен? Ошондон көрө мени алсаңар эмне? Мени жазалап, мени жылан кылып алсаңар эмне? Жеңе. Кызмончок ага күлүмсүрөй карады. Сиз ойлогондой жаман эмес. Баары жакшы. Коркпоңуз. Баары жакшы. Кызмончоктун бактылуу күлүмсүрөгөн ыраңын көпкө бүшүргөй тиктеген Алымкандын кубарып, кумсарып кеткен өңү өзгөрүп, көңүлү бир аз жайлангандай болду.
Оозуңамай кызыке, оозуңамай, деди шыбырап. Сыягы алда кептин чоо жайын баамдады. Кызмончоктун кош бойлуу экенин Жан да билди эми. Жан, мен эми эне болот экенмин, деди ага кызмончоктун күлмүңдөй калган каректери. Бирок жылан буга кубанган жок. Кудум Асанга окшоп көңүлү тумандап кетти. Эмилеке айнектей болуп чекчейген тунук көздөрүн жука чел кабык каптап калды да, Кудум айнектин сыныгына окшоп жылт эткен эки тамчы жерге кулап түштү. Ошого да эле карап тургандар жыландын үшкүрүгүн да угушту. Тээ койругунун учунан башталып келип, көмөкөйүн титиретип келип, оозунан күч менен атылып чыккан кандайдыр кайгылуу, муңдуу, узакка созулган ышкырык ким-кимисинин көкүрөк көңүлүн көзөп кирип, кайдадыр чыгып кеткендей болду. Эми эле жүзү тамылжып, өзүн бактылуу сезе калган кызмончок томсора түштү. Эч жактан күткөн ушул кубанычына Жанды кошо кубанат деп ойлогон. Баягы кездегидей мойну башын койколоктотуп, бийлеп жиберчүдөй күткөн. Ушунун баарын сездирип койгонуна бир чети өкүнүп кеткен Жан көп өтпөй эле адамдардан бөлүнүп, эми ушул бойдон эч качан кайрылбачудай зыпылдаган боюнча кетип баратты. Асан менен кызмончок да эмне болуп кеткенин түшүнбөй, аңкайган беркилер да аны артынан карап турушту. Кыйла жерге чейин тыным албай келген жыландын андан ары жүрүүгө алы келбей калды. Дөөнүн боору өйдө кетип бараткан бойдон чуалып жатып калды. Жан, Жан, серпиле түштү кызмончок. Чөк түшүп отура калып, адатынча ээлин көтөрө, мойнун койкойдо созуп, көздөрүн жумду. Жан, сага эмне болду? Туюма аркылуу үн салып, сана аркайда, таарыңкыда суроо узатты кызмончок. Жан муну укту. Бирок мелдиреп, атайылап эле жооп бербей жатты. Кызганып да, таарынып да ошенткен сыяктанды. Кантип? Сен да мени жек көрдүңбү? Кызмончоктун карегине каканактап жаш толуп кетти. Чындап эле кубанган жоксуңбу? Бирде тээ боордо чубалып жаткан жыланды карап, алардын ой аркылуу, сезим аркылуу сүйлөшүп жатышканын билгени менен, кеп эмне тууралуу экенине акылдары жетпей, дагы эмне болуп кетер экен деп чочулап, демдерин иштерине катып, унчукпай турушту. Сени да, эне болуу бактысын да кандай күткөнүмдү билбейсиңби? Жан түтпөй кетти. Билем. Мен да сага жолугар күндү күткөм. Бирок баары мен ойлогондой эмес. Такыр башкача болуп кетерин. Ар дайым сагынып, аңтаңдап шашып келген, биздин балалыгыбыз, бактылуу күндөрүбүз өткөн үйүбүздүн ээн калып, менин да ата-энемдей сезиле берчү жакын адамдарымдын боз топуракка айланып, сенин күйөөгө тийип кеткениңди артыңдан издеп жүрүп, канча азап менен тапканымда, ментип башка чапкандай абалда каларымды каяктан билипмин? Кечир. Менин адамча жашагым келген. Мен да жылан бойдон калсам дегем. Бирок сенин көкүрөк көйдөнүңдө буккан муң, ый, жүрөгүңдүн ызалуу дүкүлдөгү угулуп, сезилип туруп албадыбы? Адамдардан көргөн ушунча азап тозоктон кийин сени биротоло мендик болобу дегем. Адамдар акылга сыйбагандык деп ойлогон бул окуяларга биз жооп табабыз деп ойлогом. Ал жооп табууларын аз калгансыйт. Жооп жакын эле жерде. Менин айланамда эле жүргөнсүйт. Кызмончок. Ортодо эмне кеп сөз болуп жатканын тымызын туйган Алымкан жылан тарапты жаңсады. Эмне деп жатат деги? Кызмончок унчуккан жок. Кетели анда. Баятан бери өз алдынча ичинде көп нерсени ойлонуп ийген Асан да шашкалактап калды. Берки экөө да бул сунушту жактыргандай жандана калышты. Кызмончок гана ордунан козголгон жок. Сиздер бара бериңиздер, деди бир аздан кийин гана акырын унчугуп. Буюрса барып калам. Анын буюрса барып калам дегени кандайдыр ооз учунан арсар айтылгандай туюлду.
Ошол убакта Алымкандын кулагына бечара оолунун колдурап ыйлап турганы угула түшүп, жүрөгү тыз этип, кош мамагы зыркырап кетти. Балам эмне болду экен? Деп безеленип жиберди. Кетели кызыке, кетели. Кыз Мончок артыбыздан келем деп жатпайбы? Алымкандын кебин жактырбагандай күңк этти Калыс. Туурабы Асан Калысты жактырбагандай. Силер кете бергиле. Мен кыз Мончок жеңем менен барам, деди. Кыз Мончок ордунан козголбой отурган калыбында жан тарапты карады. Алда булардан көз албай тирмейип жатып, качан гана адамдар кетүүчү баштанып, ордуларынан козголгондо гана бир серпиле денесин жыйнап алып, кайра жазып жиберди. Ошону сезип отурган кыз Мончок: "Асан, сен да кете бер", деди өкүдүм. "Жок, кетпейм. Мени сыйласаң, жок дебе." Ошондон көп өтпөй эле Алымкан, Асан, Калыс, Мукан төртөө айылды беттенип жөнөп калышты. Айткандай эле түш оогон маалда Алымкандын оолу адегенде айылдын аяк башына чыгып, анда-санда "Апа! Апа!" деп кыйкырып жүрдү. Жаман өлүгүмдү көрөйүн", деди. Аны көргөн Асан бөө чүйрөйүп: "30га чыкса деле акыл келбейт го буга. Ананда каадалуу апасы бардан бетер. Апалыганын кантесиң? Ай, энеңдин эмчегин эмесиңби? Дарылдабай үнүңдү басчы. Кара башыңа көрүнгүр. Энеси өлүп калгансып, деги эле добушунун муңкана калганын кара. Ансыз да элдин көөнү тынчыбай атканда. Келген жок энең биякка. Бар, ары бар." Ошондон кийин гана Тынар эсине бир нерсе түшүп кеткендей, энеси музоо аркандачу жерге келип, бакыраң көз, кызыл музоону эш тутуп, апасы казык какканда колдонуп, кайра коюп кетчү жылмакай кара ташты башына жазданып жатып алды. Тээ бир окумда уйкудан чочуп тура калып, эки жагын каранды. Жанында майпаңдап жаткан музоонунда энесин сагынгандай, муңкана мөөрөгөнү ого бетер ичин эңшерилтип жиберди. Апасы келип калгандай үйгө дүңкүлдөп жетип келди да, шаабайы сууп кайра чыкты. Эми ал тээ кырдагы мүрзөлөрдү карай бет алды. Жонуна кап көтөрүп, тезек чогулткан апасын ал кээде ошол жактан таап алчу. Апасы капты жерге кое салып, колун артына ала "Белим-ей" деп кайкалай калып, издеп келген оолуна ыраазы болгондой, олжосун анын жонуна илип берип, ээрчишип түшүп келишчү. Ай бирок бүгүн бозоргон боз топурак, билинер билинбес дөмпөйгөн мүрзөлөр, урап түшкөн эски күмбөздөр менен ар дайым шуулдап, ырдап турчу чейлерден башка эч кимди, эч нерсени көзүнө чалдыктыра албай койду. "Апа! Апа!" деп бир канча ирет торулдап кыйкырганы менен жооп да уккан жок. Кээде ушул жерге келип алып, ушинтип чакырык салганында апасы кайдан жайдан култ этип чыга калчу. А бирок ал оолуна жашыруун үңкүрө тууралуу айтчу эмес. Эми да так ошол апасы суурулуп чыга калчу жоон топ чейди карай беттенип, улам жакындаган сайын "Апа! Апа!" деп бар добушу менен баркырады. Анын үстүнө бул жерде аны тыйып кысып, "Үнүңдү басчы" деген эч ким жок. Бирок сызылып сыздаган шамал анын үнүн оозунан чыгары менен эле кайдадыр учуруп, жула качып кетип жатты. Ошого да ызаланып, апасынын жоголуп кеткенине таарынып дагы чийдин жанында дорулдап ыйлап турду бала. Аңгыча алыстан жоон топ караан көрүндү. Тынар элейип ошол жакты карады. Айылга өтө турган башка ыңгайлуу жол да жок болгондуктан, жоон топ киши тоонун этегиндеги жалгыз аяк жол менен эрбеңдешип, түз эле муну карай келатышты. Тирмее тиктеп, арасынан апасынын караанын издеп, ошолорду карай дикилдеп чуркап келатты бала. Жок, топ караан жакындап келгенде гана баланын үмүтү үзүлүп, токтоп калды. Айылдын абылай баштаган жалаң эркектер экен.
кимдир бирөөнү көрпөчөгө салып ортого алып көтөрүп алышыптыр. Тынардын көзү ошо көрпөчөгө урунду. Апам, ушинтип ойлоду уул. Апасы өлүп калып, булар көтөрүп келатышкандай туюм келди. Жүрөгү катуу кагып, тамагы муунуп, карегин ысык жаш жаап калды. Келаткандарга жетип келди да, аларга катарлаш тикилдей басып, бирок көрпөчөнүн ичиндеги адамды көрө албай келатты. Абылай күшүлдөп бышылдап келаткан уландан улам: Кудай мындай немени көрбөй, менин баламды кууратканын карабайсыңбы? Деген менен тосуп чыкканына кичине ичи жылып келатып эле Тынардын бара-бара уңулдагы күчөп, өпкөсүнө батпай ыйлай баштаганы ага жакпай кетти. Кара башыңа көрүн, деп жиберди бир убакта. Жаман жорукту баштабай, бас жаагыңды. Бала азга тынчый калып: Апа, деп ого бетер күчөп кетти. Ошондо гана беркилер кептин чоо жайын түшүнүштү. Какмар, каадал апасы бардан бетер кара муну. Апаң калды тиякта. Апа керек болсо чурка. Карга козгонго жем кылбай, көмп ал, деди. Ансыз да туталанып араң келе жаткан Абылай. Калгандары унчук алган жок. Касен сары гана бир нерсе айтчудай оозун таптап барып, унчукпай калды. Бала Абылайдын сөзүнөн улам кадамын жайлатып, ал көрсөткөн тарапты карап, том соруп туруп калды. Ой, кичине токтой тургулачы, деди. Аңгача Абылай эсине бир нерсе түшүп кеткендей, артындагыларды токтотуп, баары Бектемирди жерге коюп, эс алып туруп калышты. Ой, бергел. Колун көкүрөк чөнтөгүнө сойлоткон Абылай жол боюнда турган баланы чакырды. Келе кой, бирдеме берем. Чөнтөгүнөн сары тыйындарды алып чыгып, 1, 2, 6, 7 деп санады да, Тынар келгиче Бектемирдин башынан тегеретип: О, Кудай айланайын, баламдын башы көзүнө садага. Балама келген саат кырсык, баламдын жанын жеген оору, жамандык ушул акча менен чыгып барар жерине барсын. Баламдын башы көзүнөн садага, деп дагы бир топко чейин ичинен көйрөнүп бүтүп, тыйынга 3 рет тфу деп түкүрдү да, салпылдап жетип келген бечаранын колуна карматып: Бекем катта артыңды карабай чуркап кет. Тигине апаң келе жатат. Бар, деп өздөрү келген тарапты жаңсай көрсөтө салып, өзү да кеткенге шашкалактап калды. Акыл эси тайкы болгону менен энесин издеп чыгып, эми ошолор көрсөткөн тарапты карай, дулдуңдап чуркап бараткан баланы карап туруп, баятан бери ичинде ит өлүп араң келе жаткан Касен тарс чарылып, көрпөчөнүн бир учун кое берип, четке чыга берди. Тфу, сенин бетиңе кантип дитиң барды? Өзүмчүл, акмак. Көрсө, мен келесі оолугумдан өз баламды талаага таштап салып, сенин балаңды көтөрүп келе жаткан турбаймынбы? Сенин балаң бала, калганыбыздын балабыз бала эмес экен да. Ушу, мен да акмак. Ушу кем акыл балача мээм жок. Адегенде жакалашчудай кызаңдай түшкөн Абылай кайра өзүн кармап, Алымкандын оолунун артынан беттенип калган Касендин тизесин кучактап отура калды. Антпе Касен, бир тууганбыз, бир боорбуз. Мен эмне? Жыргаганымдан, же көпкөнүмдөн ушуга барып жатат дейсиңби? Бул салт. Ата бабадан келе жаткан ырым. Болбосо Бектемир да, Асан да, тиги бала да мен үчүн бирдей. Суранам, каке. Асан да агалар издеп кетпедиби? Сөзсүз таап келишет. Көрөсүң го, менин жүрөгүм сезип эле жатат. Ал аман эсен, ойноп күлүп эле келе жатат. Бектемириң сенин көз алдыңда жатпайбы минтип? Кантип таштап кетесиң? Балам үчүн батамды берейин. Каалаганыңды берейин, каке. Абылайдын менин жүрөгүм сезип эле жатат. Ал аман эсен, ойноп күлүп эле келе жатат дегенине бир аз ток пейил тарта түштү. Анткени өзүн да сооротуп келе жаткан ушул ой болчу. Болбосо мунабу башканын тамырын тартып, башканын ички дүйнөсүн билген жүрөк өз балама келгенде кантип эле эч нерсени сезбей жай баракат калсын. Бир жамандык болсом сезет элем. Ылайым эле ошондой болсо экен.
деди оюнда. Алардын талаш тартышын угуп, сезип, денеси от менен жалын болуп келе жаткан Бектемир катуу бир онтоп алды. Чындап эле ага боору оорудубу же дагы эмне болуп кетет деп коркуп, эптеп эле айылга жеткиси келдиби, Таңырбай: «Каке, урушта туруш жок дейт. Алладан жаман уулуңдун аманчылыгын, жакшылыгын тилейли. Бектемир да сенин балаң. Айткандай эле өмүр сенин колуңда турат. Айталаага калтырып кетсең болбойт го. Сен деген касиеттүү жайчатанын тукумусуң да сен», деп кыйпычыктап жиберди. «Жайчатанын тукумусуң да» дегенди укканда, ушул атка эзелтен кир жугузгусу келбеген Касендин денеси ымыр-чымыр болуп, эмеле тарамыштай түйүлгөн булчуңдары бошоп, өзүнө келе түштү. Анткени бул сөз анын бала чагынан берки кулагына кыттай куюлган жагымдуу сөз эле. Бала кезде ыйлап калса да, чоң энеси менен өз энеси: «Кагылайын, ыйлаба. Сен деген касиеттүү атанын тукумусуң. Акылдуу болушуң керек. Сен жөн бала эмессиң да», деп сооротуп бооруна кысчу. Аталары да аны ошол сөз менен шыктандырып, ошол сөздүн арты менен башка балдардын арасында өзүн өзү баалап, көтөрүп жүрүүгө үйрөтүшкөн. Кийин ата сакалы ээлине бүтүп, пайгамбар жашынан өтүп калган ушул учурда деле касиеттүү жайчатанын тукуму экени ага дем, күч-кубат берип келет. Өзү да уул кыздарын ушул сөз менен оозандырып, ушул сөз менен таптап өстүргөн. Айрыкча муна Асанга көп айтар эле: «Балам, сенин ата бабаларың жөн кишилер болгон эмес. Сен деген тектүү тукумдун урпагысың. Биздин ата бабалар тууралуу керемет жомоктор айтылат. Те илгери кыш чилдеде торгой сайратып, жай чилдеде кар жаадырган катуу жайчы болгон. Биз ошол жайчыдан тараппыз. Жайчынын дагы бир ай десе айдай, күн десе күндөй болгон. Акылына аяаламдын бүт аял затынын акылы чак келе албаган жалгыз кыз болуптур». Ушул кезде Бектемирдин аста кыңкыстап: «Ата, деп Кудайга үнү жетип онтогону Касенди оюнан ойготуп жиберди. Абылайдан мурун учуп жетип, Бектемирдин тамырын кармап: «Тезирээк айылга жетүүбүз керек», деп шашып кетти Касен. Айылдын кенедей балдарынан тартып, кемпир чалдарына чейин улам бир үйдөн сереңдеп чыга калып, карагандар эле тоо жак боло берди. «Көрүнөбү айланайын?» «Жок. Капырай, мынча эмнеге жоголушту? Деги аман эсен келишки эле?» Аңгыча тамдын үстүнө чыгып алып карап отурган баланын «Келе жатышат! Келе жатышат!» деген кыйкырыгы бүт айылды дүрбөтүп койду. Улам бир үйдөн 2-3, айрымдарынан 5-6 катын бала чуркап чыгып, баары жабыла тоо тарапты карап калышты. «Ботом, жөө келе атышабы?» «Жөө экен. Кудай айланайын, деги тынчылык эле болсо экен». Баарынан да сыртка чыга албай, минтип кепке да аралаша албай, көздөрүн жалдыратып эле ар кимди караган Сайрага кыйын болду. Баятан тегеректеп, ансыз да ичинен өрттөнүп, тилсиз жаткан бечаранын жаратына ого бетер туз сээп, Бектемир менен Кызмончок тууралуу, Раматылык Асылбек менен Сырга тууралуу, ошолордун айынан ушундай абалга кириптер болуп калган Байкуш, Абылай менен Сайра тууралуу билип да, билбей да сүйлөшүп, анткени менен ичтеринде Бектемир менен Кызмончоктун артынан кеткен өз жакындарын ойлоп отурган катын-калаштын баары тапырап сыртка чыгып кетишкенде, Сайра өзүн чындап эле тирүүнүн өлүгү сезип кетти. Адам болбой калыш, бат эле турбайбы кокуй, деди ичинен. Кечээ эле сопсо отуруп, тили ооздан калган алымканды шылдың кылып, жамандыгынан ушундай акыбалга келгендей түшүнбөдү беле. Жаманды төө үстүнөн ит кабат деген ошо. Таштап кетип, эри да туура кылат. Жарымжан эмени карап отура бермек беле. Ага да жашоо керек да кокуй, деп шордуунун элден четтеп, кирбиңдеген кебете кепширинен ирэнжип,
киши катарына кошкусу, дит багып карагысы да келбей калган. Мына эми ошол жаман алымкандын жанында какылдап какшап отуруп эле анын кейпин кийип, жок, андан да жаман акыбалда калбадыбы? Алго тили ооздон калганы менен текилдеп басып жүргөн. Бул кантет эми? Же жаманын жаап, жакшысын чыгараар кыз келинден жок. Эркек киши канчага чыдайт дейсиң? Атаң көрсө бат элекен да. Адам бир аздан кийин эле өзүн эмне күтүп турганын билбей турбайбы? Деген ой өксүк Сайранын тамагына кептелип, ысык жашка айланып, мөлтүлдөп жаагылдый куйла берди. Балам эмне болду экен? Деди. Ошондо да жүрөгү кабынан ыргып кетүүчүдөй дүкүлдөп. Аман эсен келсе экен. Баласы азыр эшиктен кирип келсе эле бакырып ордунан тура калчудай, баары жай-жайына келип, бапыратып тойго камынчудай сезилип кетти ага. Эшик тарапты карады. Мына. Апа, деп адатынча жароокерлене кирип келди уулу. Бекибай, балам. Балбаала ойлап эреркеп кетти. Барсыңбы балам? Аман эсенсиңби? О, Кудайым-ай. Балам, менин балам. Апа, сага эмне болгон? Кебетеңиз кантет? Уулунун элеси кодун баягысында эле энесинин жанына чөгүлө отура калып, колдорун ошолап чекесинен өбөт. Эмне эшикке чыкпай, бу жерде жалгыз жатасыз? Элдин баары тойго камынып жатса? Той? Эмне той? Балекетиңди алайын десе, мен куруйун, сени күтүп, сенин күйүтүңдөн болду эми жатпайм. Жатпай калайын, жатпайм. Ошентчи апа, экинчи коркутпай жүрчү бизди. Жарайбы? Тигине, келиниң да келе жатат. Келинимби? О, Кудай айланайын. Мунуңа да шүгүр, мунуңа да тоо. Ким болсо да мейли. Иши кылып эле балам бактылуу болсо болду мага. Кагылып кетем го сенден. Экөөңдөн тең кагылып кетем го. Кана, киргизчи бери. Келинимди бир көрсөм, анан өлүп кетсем да мейли. Бешенесин бир көрсөм болду. Бектемир апасын кучактап өп, ыраазы болгон сүйт. Эшик тарапка жадырай карап, кызмончок, дейт. Сайра жылан көргөндөй жыйрыла түшөт. Кызмончок дейби? Анан ким апа? Угузба, кусур мурсунаны, желкемдин чоңкуру көрсүн. Келбе үйүмө, жылан, кирбе, кет. Сага балам талак берген. Албайт эми, алдырбайм, уктуңбу, кет. Кыймылсыз жаткан Сайранын кош кареги чындап эле кызмончокту кубалап жаткандай аңтарылып теңтерилип, акшыңдап жатып, бир убакта кулагы чуулдап, үйдүн ичин чаар элекей чыбырчык каптап, аздан соң тынчалып жатып калды. Бир баласын көтөрүп, бир баласын жетелеп, айрымдары субай салтаң эле чурулдаган аялдар менен айылда калган эркектердин баары кары жашы дебей чуркап келе жаткан топ караандын алдын тосуп чыгышты. Кокуй, балекет болгонго бирөөнү көтөрүп келе жатышат го, я. Дикилдеп, алдыда келаткан Асанбөө адатынча баарына огуза кыйкырды. Деги, кимдин шору катты экен, я? Кызмончокпу? Бектемир эмеспи деги? Экөө тең көрүнбөйт го? Эмнеси болсо да түрлөрү жаман. Айткандай эле кара терге түшүп, карбаластап шашып келе жаткан эркектер тосуп алган элди үн сөзсүз аралап өтүп кетишти. Дегдеңдеп кошо жөнөгөн аялдарды ан сайын көрпөчөнүн ичиндеги шордуу ким экени кызыктырып, эки көзү, эс акылы бүт ошол тарапка бурулуп, кулактарын түрүп, моюндарын созуп карап келе жатышты. Ботом, Асан кайда? Эки жагын каранып, элге удаалаш келе жаткан Касен Сарынын аялы эрине өңүлө карады. Берки балдар көрүнбөйт да.
Аттарды кайда таштадыңар? Капырай, үн катсаңар боло, бирдеме дегилечи. Ансыз да араң келе жаткан Касен канчерет бакырып ыйлап жибере жаздап карманып калды. Силер эмне, тилиңерди жутуп алгансыңарбы баарыңар? Ботом, бирдеме деп койсоңор боло. Бул ким? Көрпөчөнүн ичине өңүлдү аял. Бектемир. Күн кетти Касен сары. Каран күн, ай каран күн, бечара Сайранын кара көзү кашайган турбайбы кокуй? Эмне болду деги? Кудай сактасын. Аман эсен. Аттан жыгылыптыр. Ай Бектемир экен. Аттан жыгылыптыр. Аял жанындагы аялга шыбырай койду. Ошентип көрпөчөнүн ичиндеги Бектемир экени айылга киргиче эле баарына маалым болду. Деги булардан шор кетпес болду го. Энеси тиякта тигинтип, эми баласы мынтип, жыландын куйругун баскан ушу да, деп күң шыбың болуп келе жатышты. Тигил тумшуктан ары имерилсе эле энесин таап алчудай эдиреңдеп, жылаңайлак таманын бирде таш тилип, бирде боркулдаган сары топуракка кызыл ашыгына чейин батып, дүмпүлүңдөп чуркаган тынар көз албай беттеп болжоп келе жаткан жерине жетип алып, бозоргон боштукту карап томсоруп туруп калды. Ышкырган шамалдан башка кыбыр эткен жан жок. Апасы менен кээде бир-эки жолу бул жерге кой жайып келгени болбосо, жалгыз чыгып көрбөгөн уландын жүрөгү кабынан ыргып кетчүдөй лакылдап, заманасы тарып кетти. Тамагы жашка муунуп, карегин каканактаган ысык жаш каптап калды. Апа! Апа! Бала жанынын бардыгынча бакырды. Барбайган эпсиз колунун сырты менен жашын аарчып, көздөрүн бекем-бекем ачып жумуп, тээ алды жакты үмүттөнө карап алып, бир убакта жандана түштү. Көрдү. Алда кайдан кыбыраган караан көрүндү. Ким экенин, эмне экенин ажыратып билүү кыйын болчу. Бирок кош аягы аны дикилдетип ошол жакты карай алып жөнөдү. Баласын эстеп, дикилдеген алымкан артындагылардын бары жогун унутуп, аркан бою алдыда келе жаткан. Ошондуктан алардын кажы кужусун уккан жок. Кызмончоктон алыстаган сайын кадамы жайлап, кайра артына бурула кашчудай кылчактай баштаган Асанды агалары эки кароосунан бекем кармап, дегдеңдетип жетилеп алган. Ошого ого бетер ызаланып келе жаткан Асан бир убакта «Кой бергиле мени!» деп экөөнүн колунан булкунуп бошоп алды. «Күнөөкөрдү кармап келе жаткансып. Эмне, киши өлтүрдүм беле? Кармабагыла мени. Өзүм басам». Муну укканда ансыз да ачуусу келип араң келе жаткан Мукан кармана албай калчылдап кетти. «Өчүм бачам» деп, өзүң кыйын бассаң шамалга учуп кетип, убара кылбайт элең го. Жаманды төө үстүнөн ит кабат, анан да өчүм бачам деп коет. Мунун баары жанына батып кеткендей кошо бакырды Асан. «Жаман дейт тура, биргенедей кызды айылга батырбай, талаага таштап кеткен силер баатыр экенсиңер да, Силер жакшы экенсиңер да, Асан, биз кызмончокту таштап кеткен жокпуз. Анын өзүнүн каалоосу го», деп Мукан ортого тура калды. «Болдугула эми, тынч кетели. Тиякта күтүп жатат. Бектемирдин абалы катуу». «Тиякта деп, абиякта кызмончоктун абалы жакшыбы?» Асан экөөнүн жооп күтө алмак-салмак карады да, «Баргыла, бара бергиле. Мен барбайм», деди артка кетенчиктеп. Казга теңелип карганын буту сыныптыр дейт. Эмне, талаада өлөйүн деп жатасыңбы?» Калыстын каңырыгы түтөп кетти. «Мээң ордундабы деги?» «Калыс, кое турчу», Мукан аны тыйды. «Балким Асандын да билгени бардыр. Эмнеси болсо да максатыңды ачык айтчы Асан. Болуптур, сен кал. А биз ата энең эмне деп айтып баралы?» «Эне атама ошентип айтып баргыла. Эгерде кызмончокту кабыл алышса, барам». «Сен ойлонуп айтып жатасыңбы?» «Ойлонбой айткыдай келесо эмесмин». Экөө бирин-бири карашты. Бас кеттик». Бир маалда Калыс Муканды кароосунан тартып алдыга басты. «Жүрү, эшекти отко айдаса бокко качат. Эмне болсо ошол болсун. Чоңоюп калган тура, өз акылы өзүндө. Мурдунан суусу акканда түшүнөт». Капшыттан жылкынын азынаганы угулду. Ак туяк адыраңдап,
буларды карай дүпүлдөп чуркап келе жаткан. Мо. Мукан менен Калыс аны отурлай басышты. Мо, Актуяк, мо. Бая үрккөн боюнча алда кайда барып токтоп, андан бери от кууп кетип, эми ээсин издеп, ээри курсагына шыпырылып келген Актуяк буларга карап окшуңдап токтой калды да жогоруну карай ойт берди. Атты кубалап кеткен экөөнүн артынан «Ооба, Актуяк эле силерди күтүп турат» дейт, деп күңкүлдөгөн Асан кызмончокту карай чуркады. Билинбегени менен ажерден кыйла узап кетишиптир. Алаканын курсагына коюп, эки ийнин бүлкүлдөтүп ыйлап да, күлүп да, ушул жагымдуу сезимди жоготуп алчудай көздөрүн жумуп, чөк түшүп отурган кызмончок жакын эле жерде, так маңдайында өзүн тирмейип тиктеп турган күмүш жон жыланды байкаган жок. Башка убак болгондогу анын шырп эткени түгүл, эмнени ойлонуп турганын алыстан эле туймак. Бу жолу бакытка мас болгон келин аны туйган жок. Күмүш түсү айрыкча күн менен айдын жарыгында жылтылдап, көз тайгылта кобулуп турчу береги жылан аны очурооктон карап, бир жагынан суктанып, бир жагынан денесин дирт эттерген кызганыч, жек көрүү бийлеп, буркан шаркан түшкөн эки сезимдин ортосунда турганына кыйла убакыт болду. Бул баягы бала кезинде жандын артынан калбай чепеңдеп ээрчип жүрчү, бирок эми деле ийменип, имерилип, шынарлаганына карабай, адам баласына ашык болгон акчылан көз кырында салып койбой, көңүл сыртында, көмүскөдө калтырган күмүш жон сулуу жылан эле. Кызмончок аны былтыркы күздө айылдыктар алардын үйүн өрттөмөк болгондо ордосу менен каптап келип, алаамат түшүрүп кеткен жыландардын арасынан көргөндө эс тутумунда бекем сактап калган. Анткени ак жыландын жанында койколоңдоп кетип бараткан күмүш жон жыландын ошондогу кылчайып караганы ага көп нерсени айтып кеткен болчу. Анын бу көздөрүнөн кызмончок өзүнө карата суктанууну да, жек көрүүнү да, тымызын эрегишүүнү да, ошол эле убакта кандайдыр өтүнүштү да окуган. Экөө бири-бирин тымызын түшүнгөн окшогон. Бектемирге аны идебей турмушка чыгуусунун бирден бир себепкери да өзү күмүш жылан деп атап алган ушул жылан эле. Айбанда болсо, анын бир караш менен көп нерсени туюнтуп кеткени аны катуу ойлонткон. Ошондо жыландарды көрүнбөй калгычакты мелтиреп, узата карап турган кыз кандай болгон күндө да адам адамча, макулук макулукча жашоого тийиш экенин түшүнгөн. Эмнегедир эне болууну эңсөө, бала жытын самоо сезими да ошол ирмем жан дүйнөсүнүн чекиттей бир жерине орной калганда бекем кадалып калган. Окшоштук эмне? Күмүш жон жыланда да ушундай эңсөө бар болчу. Бирок өзүнүн өзгөлөрдү теңсинбеген текеберлигинин, өжүрлүгүнүн айынан бул шыбагадан канча ирет куру калды. Канча ирет, канча жыландын ымала санаган ысык боюн суутуп, жанына жолотпой ыргып секире арбашып, кармашып, качып чыга берет. Болбосо эмгиче канча ирет эне болмок. Бул өзүнө окшогон дагы канча жыланды жер бетине жыбыратып таштамак. Бирок анын каалаганы бирөө гана, ак жылан. Анын бул каалоосу дагы канчага чейин созулаарын, бирок анын акыбети болобу же тек гана куруу барабы өзү да билбейт. Бир билгени күмүш жон жыландын өзүнүн артынан акмалап жүргөнүн, кызмончокко жакындоого аракет кылганын ак жылан жактырбайт. Болбосо күмүш жылан алардын баскан турган жерлерин ийне жибине чейин билет. Атүгүл Асылбектин үйүнө да кирип келген күнү болгон. Бир жолу ис кубалай ээрчип, жан кирип кетчү оюкка келип да калган. Ошол оюк аркылуу чубалжып кирип кеткенде түз эле кызмончок жатчу үйдүн бурчунан чыккан. Ар дайым жан кирип, чыгып кетчү ошол оңурайган оюкка жылтыраган эки көз бүтүп, таттуу уйкуда жаткан кызмончокту кыйлага карап турган. Канча ирет кызга бир серпилип жетип, канчадан берги каалоосун кандырып алгысы келип, бирок эле тулкусун бирөө жарым жерге ныгыра басып алгансып, көпкө чейин ордунан козголо албай койгон. Ан сайын ит атайы тутулуп, жек көрүүсү күчөп,
оюктан суурулуп чыгууга дал бастаган. Аңгыча эле ал күтпөгөн бир укмуштуу окуя болуп кеткен. Жаңы эле оюктан башы кылтыйып чыккан кезде кайдан жайдан тааныш да, тааныш эмес да акырын шуудураган дабыш пайда болгон. Көзүң жамандыкты көрбөсүн. Бир убакта күмүш жылан так төбөсүнөн тиктеп турган ак жыланды чанагынан чыгып кетүүчүдөй заар чачып, чак чайган көздөрүн көргөн. Шашканынан кайра, шашканынан култ этип кайра кире качууга дарамети келбей, айбат кыла калчылдаган. А бирок ак жыландын алдында ал өзүнүн канчалык алсыз экенин билчү. Демейде кызмончокту курт менен кумурскадан да коруган жандын жаалы кайнап кеткен. Бирок антсе да ал сабыр кылган. Жок деген кесе кызмончоктон тартынган. Эгерде ал мунун ырайымсыздыгын, зулумдугун көрсө, балким таарынмак, балким таптакыр жек көрүп калмак. Андыктан эмелеки тарамыштай түйүлүп, түктүйгөн денеси саал бошоп, күмүш жыландын бу жерден ылдам чыгып кетүүсүн талап кылып да, каалап да турган. Ушуну түшүнө койгон күмүш жылан чыңалган денесин бошотуп, анткени менен эки көзүн ак жыландан албаган боюнча артка жылып, кере карышчыга калган мойну кыскарып отуруп, башы бир убакта култ этип оюктан ары кирип кеткен. Жолду катар ызадан өзөгү өрттөнүп, бир чети ак жыландын каарынан аман кутулганына сүйүнүп, боорун жерге ныгыра басып кетип бараткан күмүш жылан көп өтпөй эле артта келе жаткан ак жыландын доошун туйганда, бир чети коркконунан, бир чети аны адамдардын айылынан ушу сапар биротоло алыстатып алып кетчүдөй ан сайын жебедей сызган. Бүгүн да жер которуп, көчүп бараткан ордо жыландардан бөлүнүп, алда качан эле ак жыландын артынан келген. Мына эми бу тегеректе кызмончок экөө гана. Башка эч ким жок. Ика-чекей тилин соймоңдото чыгарып, кайра тартып алды. Ал өмүр бою күткөн учур так ушул сыяктанып, башын кылдылдата ойдолоктоп алып, кызмончокту карай акырын жыбылжып, жылып келе жатты. Тээ тумшуктан бери имерилиште калдаңдап чуркап келе жаткан жалгыз караганды көрүп, кадамын жайлатып, көргөн көзүнө ишенип албай, бүшүркөй тиктеди алынган. Раматылык кайненесинин түшүнө кирип, тынар да ыйлап келе жатат. Бар дегени мээсине тык эте калды. Касиетиңден каалайын энекебай, деп жалынып, жалбарып жиберди аял. Эгерде бул чындап эле тынар болсо, алдыңдан кыяп өтпөйүн. Бул анын ар дайым төлгө кылган кезде айтчу сөзү. Эми да ошентти. Бир чети бүйененин арбагы чындап эле ага аян берип, ага кечирим кылганына ишенгиси келсе, бир чети өзүн издеп алар, бирөө жарымдын бар экенине ишенгиси келип, келе жаткан караандын чындап эле уулу болуусун каалады эне. О, Кудай! Чыны менен эле жаман уулум артымдан издегенге жарап калса, мага андан өткөн бакыт барбы? Кагылып кетейин, Кудай. Ошондой болсо канакей, мени да издеп таап келер. Өлсөм өкүрүп көмөр баламдын бар экенин көрүп өлсөм, арманым болбосо эле го. Эсинде, анда тынар 7ден 8ге караган маалы болчу. Ары бас, бери басты түшүнбөгөн баласы үчүн кейип кепчи отурса, бүйененин карап тур, караганыңда жалгыз ушул оорусаң оозуңа суу тамызып, башыңды жүрөйт дегени бар. Апам деле жаңылган экен, деп калчу. Кийин балакатка толсо деле маңыроо чалыш баласын карап отуруп. Бир чети караан болуп, аман турганына шүгүр. Акыл эси соолору мени жыргатып жатабы? Кетишти го туш-тушка, дечү. Көп учурда өзүн өзү жууткотуп. Эми шамалга этек жеңи желбиреп, жоолугу желкесине шыпырылып түшүп, дикилдеп келе жаткан энесин таанып, кубанычы да, таарынычы да аралаш. Апа! Апа! деп баркырады уулу. Бет алдынан уруп,
көкүрөгүнөн түрткөн шамалды сөзгөлөп, дулдулуңдап, жанынын барынча чуркады бала. Балам тура, тааныды эне да. О, кудуретиңден кагылып кетейин, Кудай. Арбагыңдан айланайын, энекебай. Балам тура. Ушинткен эне этегине чалынып, баласына жетип жетпей көмкөрөсүнөн кулады. Апа, апа! Ан сайын бакырып келип, энесин өйдө көтөрө койду бала. Апа, өлбөчү. Апа, сен өлгөн жоксуң. Апа! Алымкан оолунун бети башынан туш келди өпкүлөп ыйлай берди. Кагылып кетейиним, алдыңа кетейиним, карааным менин, карманар бутагым менин. Мени издедиңби? Издеп келдиңби? Оолунун көздөрүнө тигилди. Оолу эреркеп, эгин эмшеңдетип, башын ийгеди. Мени кантип таптың? Кантип таптың? Деди Алымкан. Тынар колу менен абылайлар кеткен тарапты жаңсап, аптыга үзүп айтты. Айтты. Ким? Эмне деп айтты? Абаң өлү деп айтты. Кагылып кетейин. Эми өлбөйм, балам. Эми өлбөйм. Эне ордунан туруп, өзүнүн этек чеңин кагып силкип, оолунун үстү башын күүп, жакасын оңдоду. Эмнегедир ушу саам Алымкан кадыресе кайраттанып, боюн түзөө кайкайып, алданеге бел байлай түшкөн сыяктанды. Шамалга сапырылган чачын жыйнап, жоолугун оңдоп салынды. Курсагың ачтыбы? Оолун аяй карады. Баласы эстей койгонсуп, күрмөсүнүн ички өңүрүндөгү апасы атайлап тигип берген чөнтөгүнө колун сойлотту. Жарымы желген нанга кошуп, дайыма кайыш куруна салпаңдатып асып жүрчү жалпак челегин чече коюп, энесине сунду. Жаман эме курсагы ачып, суусаганын билбей жүрө бербесин, деп Алымкан дайыма оолунун чөнтөгүнө нан салып, оозу буралып бекиген жалпак челекке суу куюп байлап бере турган. Эне бала жол жээгине олтуруп өзөк чалгашты. Кардынын канчалык ачканын, кече-кечтен бери оозуна нагара албаганын ошондо билди Алымкан. Тиги бечара кантиген. Эсине кызмынчок түшүп кетти. Кекиртегине бирдеме тура калгансып, какап, чакап да кетти. Нан жебей барекет жейин кокуй. Кош бойлуу неме талаада жатып калса эмне болот? Ботом, берки үчөө көрүнбөйт да. Ордунан туруп, колун көзүнө калканчыкла коюп, келген тарабына карады. Капырай, жерге жетип кетишкенби? Деги соо болгой эле. Же кызмынчок бирдеме болуп кайра кетиштиби? Жүрү балам. Энесин тапканына дүйнөсү түгөл болуп, майпаңдап нан жеп, суу ичип отурган баласы аңкая карады. Тура кой балам, тур. Тиякта кызмынчок эмне болду? Ачкан эме жыгылып калбасын. Өзүнүн колундагы алакандын отундай болгон токошту чөнтөгүнө салып, баласындагы челекти алып чайкап көрүп, оолунун белине кайра байлап койду. Муну ичпе, тиги кызга ала баралы. Макулбу? Бир чети баласын макулдаткысы келгендей, бир чети өзүнүн да ынангысы келгендей кобурады. Сен эскирип, заңкайган жигит болуп калбадыңбы? Оолу болбурап, башын ийгеди. Кызмынчокту карай келе жаткан Жан тээ төмөн тарапта калдаңдап, кайра кайтып келе жаткан Асанды көрүп, багытын ыкчам өзгөрттү. Ушу азыр бетме-бет алдынан чыгып, кармашка түшчүдөй эми түз эле уланды карай зыпылдады. Катуу чуркап келе жаткан Асан капылет эле алдынан сорок этип чыга калган жыландан чоочуп, үстүнөн аттап-буттап секирип өттү да, ошол күү менен дагы бир топко токтоно албай барды. Тээ бир далайдан кийин артына бурулуп, мына жетейин деп калган жылан менен кармашка түшчүдөй. Эмне? Деди. Көкүрөгүн солкулдата, терең дем алып. Эмне? Аркамдан кол салайын дедиңби? Так ушул маалда Жандын кулагына кандайдыр жакшылыктын да,
жамандыктын да жышаанындай болгон тааныш шыбырт, ызалуу ышкырык ошого удаап эле кызмынчоктун жардам сурагандай чакырыгы угулду. Көздөрү чанагынан чыгып кетүүчүдөй тостоңдоп тыңшап калды. Кызмынчок өзүнө жакындап келип калган күмүш жыланды анын кызганыштан кышылдаган жек көрүүсүнөн, дабышынан сезип тааныды. Заматта таш болуп ката түшкөн курсагын алаканы менен калкалай калып, ага жамандыкты көрсөткүсү келбеген өңдүү көздөрүн жумган боюнча селейип, демин ичине катты. Жан. Эми аны тирмие тиктеп турган жыландын жан эмес экенин билсе деле, ой сезимине биринчи ушул сөз келди. Муну менен бир жагынан өзүн алдагысы келсе, бир жагынан анын атын атоо менен күмүш жыланды бир аз болсо да сестентип коюуну ойлоп, бир чети чындап эле жанды жардамга чакырып, жан дилинде далбастап кеткен болчу. Анысы күмүш жондун ачуусун ого бетер ачынтып жибергендей эттирди. Анын узакка созулган ызалуу да, айбаттуу да ышкырыгынан кийин кызмончок көзүн ачып, өзүн тостоюп тиктеп турган жыланга жооп кылды. Сен жаңыласың. Бул тагдыр бизден көз каранды эмес. Болбосо бирибиз адамча, бирибиз айбанча жашоонун азабын тартпайт элек. Бул татаал табышмактын жандырмагы али табыла элек. Кызмончоктун жообу күмүш жыланга жакпай кетти. Ошол эле убакта анын тостойгон көздөрү чачырап кетчүдөй ого бетер чакчайып кетти. Анын эмнени сезип туя койгонун байкаган кызмончок «Жок», деди кесе. «Менин жүрөгүмдүн астындагы адамдын баласы». Муну укканда айбанда болсо кызганыштан кыл чайнап турган күмүш жондун жаны бир аз болсо да жаяла түшкөнүн сезип, коркуу сезими азайып, аны аяп кетти кызмончок. Ушундай эле сезим күмүштүн да тулку боюн бир аз жибитип, качантан берки кан жанын удургуткан жек көрүүсү жумшара түшкөндөй болду. Ооба, буга чейин канчалык жек көрүп турса да, даап кызмончокко кол сала алчу эмес. Эмнеге экенин билип коюптурбу? Канча курдай атырылып, сапырылып келип эле кызмончокко жакындаган сайын ачуусу да, заары да акырындап тарап, алсыздана түшкөнүн сезчү. Анын үстүнө ак жыландын адам аялга карата болгон сүйүүсү кыбыр эткендин баарынан кызганып, кайтарып жада калса, күмүштүн өзүнөн да корugаны анын сесин алып турчу. Баарынан таң калыштуусу бүтүндөй жыландардын паашасы, эне жыландын да мунун алдында башын ийип турушу үлбүрөгөн кызмончокту ого бетер күчтүү, кубаттуу кылып көрсөтөр эле. Бирок сыртынан карасаң, алсыздай көрүнгөн эки буттуу ургаачынын мынчалык кудуретке ээ экени ага жакчу эмес. Ар бир жолу ак жыланы адамдарды карай агылып, алы учуп кеткен сайын артынан умсунуп калчу. Ал ак жыландагы кызмончокко деги эле адамдарга болгон ушул буркан-шаркан түшкөн албуут сагынычты, кубанычты, эңсөөнү сезген сайын кызганыштан башы менен жер сабап жибермеги канча. Алда кайда жалгыздап качып барып, оргуштап аккан сууга кирип кетип, тээ бир окумда сүйрөлүп араң чыгып келчү. Бирок ошондо да көксөөсү суубай, ызадан өзөгү өрттөнүп, түтөгөн. Андыктан баары бир андан өч алам деген сезим эс тутумунда кыттай уюп калган. Ошонун ыңгайын күтүп издей берчү. Кызмончоктун ээн талаада, эрме чөлдө, жанында коргой турган ак жыланы жок, жалгыз жолугар күнүн самачу. Мына эми экөө жалгыз. Желп эткен сыдырым желден башка кыбыр эткен жан жок. Азыр эле алдан эден санаасы тынчыгандай, саамга бошой түшкөн күмүш жылан кайра бир серпиле түштү. Башы жерден улам бийиктеп, тостойгон көздөрү кызмончокту куткарбачыдай тиктеди. Кекирдек тушу бүлк этип, кудум өч алууга суусап, чаңкап тургандай шилекейин кылкылдатып жутуп алды. Анын ичинен ажыдаар ойгонуп келаткандай
ушул түрү аалам жерди аңтар теңтер кылып жиберүүчүдөй жагымсыз да коркунучтуу да болчу. Кызмончок эки алаканы менен курсагын калкалап жан далбастай түштү. Анын көзүнө көмүш жылан улам чоңоюп, жооноюп бараткандай көрүнүп кетти. Кызмончоктун ушул акыбалы күмүш жыланга жакты. Демейде баарынан күчтүү, баарынан сулуу сезилген кызмончоктун кибиреп, кичирейип, алсыздана түшкөнү, анын чырагына ого бетер май тамызып, күчүнө күч кошуп, табасын да, моокумун да кандырып, ушул ирмемдердин узагыраак болушун каалагандай жыбылжып, ордунан жай баракат козголду. Эне жылан жакындаган сайын заманасы тарап бараткан келиндин эриндери билинер билинбес кыбырап, көмөкөйүндө жанынын бардыгынча кыйкырык салды. Эмнегедир кызмончоктун көз алдына ушу ирмем өз энеси эмес, эне жылан элестеп турган. Бул ага тааныш, кадыресе туюмөңдүү. Ал тууралуу ойлоого деле чамасы келбей, сезиминде быкпырдай жайнаган жыландарды баштаган эне жыландан жакшылык үмүт этти келин. Демейде ордунан араң козголгонсуп көрүнгөн, анткени менен шамдагай, чапчаң эне жыландын элеси кудум бала бакыралуу, балпайган байбичеге окшоп мээримдүү көрүндү. Эне, зор жыландан жардам күтүп, жан дүйнөсүндө далбастап жатты келин. Ошого удаал эле жандын карааны көзүнөн учту. Жан. Кудай жалгап, бул чакырыкка жакын эле жерден жооп угулгандай болду. Демейдегидей эле алуу учуп келе жаткан жандын тааныш шооратын учкай эшитти. Ошондон уламбы, өзүн таштап жиберди. Же күмүш жыланга чындап эле багынып, андан аркысын көрбөйүн дегендей көздөрүн жума салды. Жандын келип калганын байкаган күмүш жылан болгон ылдамдыгы менен кызмончокту карай ыргыды. Ушу тапта так бет маңдайына анын күү менен келип жок болгон илебин сезди келин. Денесин жыйрып алды. Баламды бир көрүп өлсөм эмне? Мени кечир балам. Атаке, апа. Кызына жетип жетпей, алда кайдан калдактап чуркап келе жатышкан ата энесин көрдү. Ошого удаал эле кыжы кужу болгон айылдын эли келе жатат. Арасында Абылай, Сырга, Бектемир, Чынтемир жүрөт. Ал түгүл баягы кичинекей сары кыз анын кызыл мончогун тагынып алып күлүп келе жатат. Кечир мени, кызмончок, сени куткара албаганым үчүн кечир, деп асан ыйлап алган. Эмнегедир жан жерде солуп жаткан сейт. Ага эмне болгон? Заматта ушунун баарын көз алдынан өткөрүп жиберген келин жыландын муздак денеси келип мойнуна оролушун же ачуу бир тыз сеттерген тиштин уусун күттү. Анан ошону менен бүдөт баары. Бул жашоодогу азабы менен жыргалы да, ачуусу менен таттуусу да, баары ошону менен бүтөт. Бирок күмүш жылан кечикти. Көздөрү оттой жанып, жебедей учуп келаткан ак жыландын аңырдай ачылган оозу келип, күмүш жон жыландын билектей мойнуна кептеле түштү да, эки жылан көз ачып жумганча жерде оонап, бири-бирине орулуша калып, кайра эле бат кылар кандай эшилише тирешип, заматта ошол тегеректин чаңын асманга сапырып жиберишти. Көп өтпөй эле жетип келген Асан жыландарды тиктеп, эс мас болуп отурган кызмончокту эки ининен кармап өзүнө тартты. Кызмончок, жакшысыңбы? Нес болуп калгандай жалдырап, шалдайган келин жооп берген жок. Асан анын мойнун, көкүрөк бүчүлүгүн чечип жиберип, денесин айланта карады. Эки жеңин ийнине чейин түрүп жиберип, колдорунан жыландын тишин издеди. Кайра эле кызмончокту эгинен кармап, көздөрүнө тиктеди. Ошондон кийин гана келинди бооруна кысып, Кудайга шүгүр, баары жакшы, деди. Кызмончок унчуккан жок. Тек гана өзүн да, баласын да ага аманат тапшыргандай, уландын бооруна боюн таштап шалдайды. Анын эки бетин жууган ысык жашты, алаканы менен аарчыган Асанды ушу тапта орулушкан жыландар
көк желкеге коюп өтүштү. Ошондо гана Асан келинди жерден баладай таптак көтөрүп ала коюп, ал жерден алыстатып баратты. «Сени эми жалгыз тартыбайм», деди өзүнүн да жүрөгү лакылдап, колдорун саал калчылдак баскан улан кызмончокту көтөрүп баратып. Уктуңбу? Силерди эми эч кимге бербейм. Жыланга да, Бектемирге да. Кызмончок! Асан! Аялдын чыркыраган үнүнөн улам эсине келе түшкөндөй, уйкудан ойгонгондой селт этти бала. Токтоп артына карады. Баласын ээрчиткен алымкан делбектеп чуркап келе жаткан болчу. Ошондо гана качандан берки кол жеткис махабатын баладай бооруна басып алып, анын дем алганын, жүрөгүнүн кагышын тыңшап, ага мындан башка эч нерсенин кереги жоктой, ошого курсант болуп, бакыттан баш айланып, кайда баратканын деле билбей, шамалдын агымы менен кете берип, кыйла жерге жетип калганын билди улан. «Каякка? Кайда алып баратасың?» Жете келген аял алардын жолун торой суроолуу тиктеди. «Кызмончок, сага эмне болду?» Адам баласынын көкүрөгүнө башын жөлөп, жүрөгүнүн кагышын тыңшап, денесинин жылуулугун, мээримин, сүйүүсүн сезип, ошого каниет кыла эреркеп, магдырап көзү илинип кеткен кызмончок эми алымкандын үнүн укканга ого бетер өзүн жоготуп таштады. Асан келинди жерге аяр жаткыза коюп, тамырын кармады. Бир нерсе издегендей, айласы түгөнгөндөй эки жагын карап, кайсалактап калды эле. «Суу бар», деди. Анын оюн түшүнө койгон алымкан Тынардын белиндеги челекти чечип ала коюп, кызмончоктун оозуна суу тамызып, эки сөзүнүн биринде эле «Кагылайын», дей берди. Бир-эки ууртам кылкылдатып жуткан келин бир аз эс ала түшкөндөй болду. Бири-бирине чапталышкан узун кирпиктерин ажыратып, өзүн тиктеп турган үчөөнү көрдү. «Тынар», деди, анын бу жерде турушун жакшылыктын жышаанындай көрүп. «Издеп келиптир», энеси ошого курсант болуп, сыймыктангандай айтты. «Карабайсыңбы? Сууда ала келиптир». Апасынын мактоосуна кубанып, компою калган Тынар ирелеңдеп, түз эле буларды карай келе жаткан жыланды көрүп, сөөмөйүн сунуп көрсөткөн боюнча селейип катып калды. Эки жыландын кармашы көпкө созулду. Башта ак жыланды көргөндө баарын унутуп, бир чети андан айбыгып, бир чети ага жагалданып, жалпактап турчу күмүш жылан бу саам таанылгыс болчу. Адам аялга болгон жек көрүүсү буга оошуп кеткендей, сенден келгенди көрдүм дегендей, тирмие тиктешип да, тиштешип да, мүмкүнчүлүгү жетсе эле ак жыланды узатасынан оп тартып, чубалжыта жутуп алсам экен деп, оозун аңырдай ачып, айтор демейдегиден башкача эле. Адегенде ачуу менен келип алып, бирок кайра эле абалкысындай аяп, аяр мамиле кылып жаткан ак жылан 2-3 жолу алдырып кое жаздап барып эсине келди. Бир убакта кылар кандай эшилишип, узатасынан суналган эки жыландын дымы чыкпай, кыймылсыз жатып калышты. Экөөнүн билинер-билинбес кышылдап дем алганы, анда-санда гана денелеринин аркай жеринин солк эте түшүп басылганы эле болбосо, өлүп калган немелердей кыймылсыз. Жан басып чыгылчудай болуп чекчейген күмүш жыландын мойнун азыр чайнап салчудай тиштеп жатат. Ошондо да багынгысы келбей, тарамыштай тырышат. Күмүш жылан бир убакта шылк этип жер сүздү. Ошондон кийин гана көпкө орулушуп жатып, бир убакта жан каршылашынан бошонуп, суурулуп четке чыга берди. Анын кетип баратканын араңжан жатып туйган ургаачы жылан ызалуу, аянычтуу кышылдады. Бул ышкырыгы менен: «Мен сени жек көрөм. Мен сени жек көрөм. Жек көрөм», деди ал. Ак жылан артына имерилип карады. «Жек көрөм. Жек көрөм», деди. Күмүш жылан кайра дагы: «Билем. Күмүш жыландын кудум үшкүрүккө окшогон узун ышкырыгы арманы толук чыкпай, тең жарымы ичинде калып калгандай болду. Эми ошол өксүк денеси ылдый сыдырылып кетип бараткандай, тулкусунун улам бир жери дирт этип, бир убакта куйругу титиреп барып
тынчып калды. Жан кайра кайтып келди. Жакын келип, күмүш жыландын алсыз, жансыз жалдыраган көздөрүнө тиктеди. Мени кечир. Мен мындай болушун каалаган эмесмин, деди ал. Күмүшчөн алсыз, аянычтуу тысылдады. Мени аргасыз кылдың. Бир чети актангандай, бир чети аны аягандай жооп кайтарды ак жылан. Тумшуктары тийишип, бири-биринен көз албай тиктешип турушту экөө. Чындап келсе, ушул учур күмүш жыланга жакты. Денесинин канчалык ооруп турганына карабай, ак жыланга оролуша ойдолоктоп ойногусу келип кетти. Ага эркелегиси, аны ээрчигиси келди. Анын каалаганын ак жыланда сезип туйду. Аны аягандай этти акырын. Бул алардын биринчи жолу жакындан, бет маңдай, бири-биринин демин тыңшап, бири-бирин жакындан сезип, бири-биринин көздөрүнөн жооп издеп, жай баракат сүйлөшүүсү эле. Мындай учурду күмүш жылан канчадан күттү эле. Канча курдай экөөнүн кездешүүсү тапыр-тупур кармаш менен башталып, кайра эле бат бири-биринен алыстап, экөө эки жакты карай зыпылдап кетишчү. Эми ушул бойдон жанында калса, экөө баарын унутуп таштап, ээрчишкен бойдон кетишсе гана. Анын бул каалоосун жан башта эле сезчү. Бирок ага жооп айтуудан жалтанчу. Анын көзүнө тике карап, жок, мен өзүм жылан болгонум менен дилимде башкамын. Жыландардан алдаганча алыстап кеткенмин. Менин каалаганым башка. Мен адам баласын сүйөм. Эмнеге экенин өзүм да билбейм. Бирок мен ансыз жашай албайт окшойм, деп айткандан каччу. Мына, учур келди. Жаңыласың, деди күмүш жылан. Баары бир сен жылан экениңди унутпашың керек. Биз алардан корккон сыяктуу эле, адамдар да бизден коркушат, жек көрүшөт. Ал эми сен канчалык адамдын дилин билсең да, эч качан адам боло албайсың. Тигине кызмончогуңдун ичинде адамдын баласы жатат. Ал эртең эле чоңоюп, атасынын өчүн сенден алат, сага ууга аттанышы мүмкүн. Адамдар ошондой кекчил. Канча мезгилдерден бери сени акмалап, артыңдан ээрчип жүрүп, мен алардын сырын жакшы билем. Эмне жооп айтаарын билбей, ак жылан кайпактап кетти. А мен сенден тукум булагым келет, деди күмүш жылан. Сага окшош жыландарды тапкым келет. Же сен каалабайсыңбы? Жалгыз калгың келеби? Андан аркысын укпай, канчалык бурулуп кетип калгысы келгени менен, ак жыланды кимдир бирөө мойнунан жерге ныгыра басып, кармап жаткандай ордунан козголо албай койду. Бир жагынан күмүш жыландын айтканында жөн бардай туюлду. Эмнегедир биринчи жолу күмүш жыланга ичи жылып, аны жакынсып, ага имерле түшкөнүн сезди. Бирок бул имерлүү тээ бала кезинде эле жылт этип бир пайда болуп, ошол сезим көкүрөгүнүн бир көмүскө жеринде көмүлүп, сакталып калганын ал билген жок. Андан бери ал тууралуу ойлонгонго ак жыландын эч чолосу да тийбей, каалоосу да болгон эмес. Анын болгон жашоо мүмкүнчүлүгүнүн эси дартынын баары адамдар тарапта, кызмончок тарапта боло берчү. Жыландардын мекени ордосуна өтө керек кезде гана кайрылып келбесе, чын эле жашоосунун көп учуру адамдар менен өтүптүр. Ошол ордосуна чанда бир кайтып келген кездерде күмүш жылан аны алдынан жалпактап тосуп чыгып, эми ак жылан эч жакка кетпей, биротоло булар менен калып кала тургансып, телегейи тегиз болуп жалпактап калчу. Андай кезде ургаачы жыландардын бири да ак жыланга жакындоого даачу эмес. Анткени алар күмүш жон сулуу жыландан айбыгышчу. Ан сайын койколоктоп, башкаларга окшобогон күмүш түстүү жону күн менен айдын жарыгында ого бетер жылт этип кубулуп турчу сулуу жылан андайда өзгөчө жапакеч болуп кетчү. Ак жылан деле боюн ала качканы менен мындай жылуу мамилеге корстон болуп компоюп калчу.
кызманчоктун качандыр бир дагы ушул күмүш жондөй сулуу жыланга айланаарын элестеп кыялданчу. Ооба, бүүен эмне? Бекер айтыптырбы? Ал жөн эле айткан жок. Билген үчүн айтты. Аны айылдыктардын баары айтканы кыя кетпеген кыраакы, касиеттүү байбиче катары ишенип сыйлашчу эмес беле. Ал түгүл анын каргышына калуудан, акарат айтуудан коркушар эле. Асылбек менен Сыргачы эмнегедир бүүене тууралуу сүйлөшкөндө кызманчок менен жандан жашырып, шыбырашып сүйлөшчү. Жада калса, ошол эле Сайра менен Абылайдын өзү бүүененин алдында кайпактап калышар эле. Кийинки учурларда ушуларды эстеген сайын жан кызманчок кайсы бир күнү сөзсүз жыланга кооларына ишене баштаган. Бүүененин эгерде бул кыз ата-эне мээриминен, адамдардын сүйүүсүнөн, ишениминен айрылса, анда дегенин чала чарпыт болсо да өз кулагы менен уккан. Айрылбаганы кайсы? Канаттууга кактырбай, тумшуктууга чокутпай чоңойткон Асылбек менен Сырга жок. Сүйөм, күйөм деп алган Бектемирдин деле түрү бузулгандай. Болбосо кызманчок алардыкынан жыргаганынан качып чыгып, жинди чапка актайт беле. Жандан башка кимиси калды анын? Асанбы? Каргашадай болуп кайдан чыга калды бул? Бирок ал деле пенде да. Ал деле Бектемирден ашык сүйө алат дейсиңби? Адамдардын жашоосу өтө татаал. Алардын ар биринин көкүрөк көңүлдөрүндө кыттай уюган жеке мыйзамдары бар. Мына ошол нерсе Асанга деле кызманчокту сүйүүгө жол бербейт. Анын деле Абылай менен Сайрага окшогон ата-энеси кызманчокту эле кабыл ала коет бекен? Анын үстүнө кызманчоктун курсагында Бектемирдин баласы жатса. Демек, эл ичиндеги аңыздын чындыгы бар. Жандын көз алдына койкулоңдоп, жанына кетип бараткан сулуу, күмүш жондон алда канча кооз жылан тартыла калды. Башта да ошентчү. Ошол элес менен, ошол ишеним менен кубаттанып жашачу. Кыялындай ээрчишкен эки жыланга баары суктанып карай беришер эле. Аз эле ирмемдердин ичинде ошонун баарын ойлоп, эмелеки чарчап чаалыкканын, этинин ачыганын унутуп, мемирей түшкөн жан ургаачы жыландын жылтылдаган сулуу денесинин улам бери бүлкүлдөп жылып келе жатканын байкаган жок. Күмүштүн жылмакай тулкусу мунун жону ылдый жумшак сылай сыдырылып, сыймаланып бараткан болчу. Бул аны ого бетер магдыратып, башкача бир жагымдуу сезимге жетелеп кетти. Ал сыздана түшүп, кайра эле бат белгисиз бир керемет дүйнө канында ойноп, буга чейинки азап тозогун унута, бул жашоодо күмүш жылан экөөнөн башка эч ким, эч нерсе жоктой эндирей түштү. Бул сезим ага тааныш эле. Ошондон уламбы бир нерсе жетишпей жаткансый берди. Ал эмне эле? Эстеди. Булактын шылдыры менен баюу, кирсиз, жагымдуу кытылдаган күлкү. Кызманчок серпиле түштү. Ошол булак бакыттан баш айланткан сезимдер менен, ошондогу мээримдүү, жумшак колдор анын бүтпөс сагынычына айланып, ошол учурдун кайталанышын күтүү менен, ишеним менен жашап келе жаткан эле да. Ал булак, ал сезим анын эси дартынан кеткис болуп калган болчу. Ар бир жолу энтеңдеп шашып келчү. Кызманчок болсо анын эмнени ойлоп, эмнени каалап жатканын баамдабай калчу. Атайлап эле ылай кечип, ботала болуп кирдеп алган жыланын сууга узатасынан салып алып, сылап сыйпап кирентер эле. Ошондогу мээримдүү, назик алакандар. Бир убакта: "Болду эми, кечке жатып аласың да. Уктап калдыңбы? Тур", дечү. Кызманчок анын жоругуна күлүп, жонунан тартчу. Жан кыйылып жатып, суудан араң чыкчу. Эми да көптү көрүп, көп билип, көп нерсени аңдай баштагандан кийин деле бүт тулку боюн магдыраткан ошол сезимди эңсеп келет. Качандыр кызманчоктун жыланга айланышын күтүп, жан жыргаткан керемет сезимди анын алакандарынан эмес, бүтүндөй денесинен сезгиси келет. Мындай керемет сезимди
жалгыз гана кыз мончоктон туям деп жүрсө, эми карабайсыңбы? Бирок бул жанга жакпай кетти. Титиреген куйругу менен жер сабап, ыргып секирип кетти. Чакчаңдап, күмүш жыланды эки чайнап, бир жутуп алуучудай титиреңдеди. Күмүш жылан ызалангандай бир серпилип алып, былк этпей жатып калды. Анын ызалуу кышылдагынан жан: «Бир аз кечиккениңде эмне? Мен аны өлтүрүп тынат болчумун» дегенди укту. Кармаш кайра башталчудай. Эки жылан сереңдеп, баш көтөрө калышып, ачакей тилдерин соймоңдотуп, узакка ышкырышып турушту да, эки жакка ажырап бөлүнүп кетишти.